Америкада туралып Кыргызстанда төңкөрүш кылам деген Тилекмат Куреневдин жаңы киносу башталдыбы. Буйруса жакында УКМК булардын тизгинин тартып тобун кармайт. Мындай чыккынчыларга эл эч качан ишенбейт. Казакстанда үрүү учуран окуя катталды. 16 этаждан кыз боюн таштап каза тапты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Тилекмат Куренов эмкисинде митинг тууралуу маалымат бер деген заказчиктердин атын атайм. Чет өлкөдө качып жүргөн активист Тилекмат Куренов түз эфирде билдирүү жасады. Анын айтымында айрым саясий күчтөр ага кайрылып, бийликке каршы митинг жарыялап берүүнү суранышкан. Бирок өздөрү чыкпай коюшкан. Кийинкиде да ошондой болсо, силердин ысымыңарды атоого мажбур болом, деди ал. Митинг тууралуу жарыя кылганыгы аныкталды. Заказ кылган ким? Шоунун уландысын күтө туралы. Ишибизден сабак алабыз. Негизи эле бул турмуштун мыйзамы экен. Мен жеке эмне сабак алдым. Мындан кийин митинг ошентип кылып бер, жарыя кылып бер дегендерге митинг болбой калса, кыла албай калсаңар, мен уюштуруучулардын атын атаганга туура келет деген шартты коем эмкисинде. Кубанычбек Самаков Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиреткен 18 жаштагы жигитти байыңгызатка айыпташууда. Депутат Кубанычбек Самаков катуу токмоктолуп учурда ооруканада жандандыруу бөлүмүндө жаткан жаш спортчу Рамзан Кадыровдун абалы тууралуу маселе көтөрдү. Кыргызстандын желегин көтөрүп дүйнөгө чыгып келген спортчу жигитибизди эмнеден улам наркотик айыптап түрмөгө тургузушту. Бала болгону 18 жашта экен. Анын окуясына аралашкан адамдарды кылдат иликтөөгө чакырам, деди эл өкүлү. Булак Сокол Медиа. Нелердин дейбизби, шалакалыгы менен ушундай окуяларга жол берип атат да. Эмне себептен ошол жаш балабыз Кыргызстандын желегин тетиги Азиянын болгон өлкөлөрүндө Европага чейин барып төшүнө тагып көтөрүп жүргөн баланы наркотик ташыдың деп шектеп түрмөгө камаш керек эле. СИЗОдо. Эсиңизде болсо керек, 2012 жылы Айсулуу Тыныбекова деген биздин балбаныбызды дагы ушинтип шектеп түрмөгө камап кое жаздап, коомчулук дүрбөлөң салып алып калышкан. Азыр кандай деңгээлде Кыргызстандын атак даңкын чыгарып жүрөт. Ошондой боло турган балабызды бүгүн түрмөгө камап, болор болбос нерсе менен шектеп, тиги кара балтадан бирөөгө наркотик таштап кетиптерсиң деп СИЗОго отургузуп, ошол жерден ууру токмокко алып, азыр реанимацияда өлүм менен күрөшүп атат. Алмаз Акунжанов, сиз өзүңүз боксту жакшы билесиз, жаш кезиңизде бокс менен алектенгенсиз. Кыргызстанда 2 жолку чемпион, 18 жаштагы бала. Өзүңүз көрүп атасыз, азыр Дмитрий Бивал келди деп кандай тосуп алып, кандай даңктап атабыз. А өзүбүздүн бу жерде жүргөн балабызга ошондой мамиле кылып атабыз да. Ошого бир протокол тапшырма берип, ушул ишке аралашкан аткаминерлерди, ошону жол бергендерди дыкат изилдеп, ким ушуну допускать этти, ким ошого жеткирди деген маселени көтөрүп бир терең караптырып берсеңиз, Алмаз Акунжанович. Анткени бала болгону 18 жашта экен. Кыргызстандын 2 жолку чемпиону, келечекте Кыргызстанда эң кыйын боксерлордун биринен болмок деген ниет менен жүргөн бала болчу. Ошого көңүл буруп бересизби, Алмаз? Тоолуу аймактарда кар көчкүтүшүүсү күтүлөт. 9-10-11 апрель күндөрү күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана Талдык ашуусунда кар көчкү жана кар күркүсү күтүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, жолдор тайгак болуп муздоңот. Министрлик унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши керектигин эскертет. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт.
Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Ошто жумуш учурунда жаракат алган 21 жаштагы жигит ооруканага түшкөн. Ага операция жасалды. Ош шаарында 21 жаштагы жигит иш учурунда колун жыгач кесүүчү аппаратка кыпчып алып, ооруканага түштү. Бул тууралуу Ош облустук аралык бириккен клиникалык ооруканасынан билдиришти. Оорукананын директорунун орун басары Жаркынай Өмүрзакованын айтымында окуя 2025 жылдын 7 апрелинде болгон. Жаран ооруканага кайрылган күнү эле операция жасалган. Сол колунун чыканактан ылдый жагы кесилди. Абалы жакшы, өзүнө келип басып жүрөт, деди Өмүрзакова. Алдын ала маалымат боюнча аталган жигит устачылык менен алектенет. Instagram 16 жашка толуу элек колдонуучуларына жаңы чектөөлөрдү киргизди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалымат кылайык, Instagram социалдык тармагына ээлик кылган Meta компаниясынын башкы директору жана негиздөөчүсү Марк Цукерберг өспүрүмдөр үчүн жаңы эрежелерди киргизген. Эми 16 жашка толуу элек колдонуучулар ата-энесинин уруксаты жок аталган социалдык тармактан түз эфирге чыга албайт. Мындан тышкары өспүрүм колдонуучулар ачык кийинген сүрөттөрдү автоматтык түрдө бөдөмөктөй турган функцияны өчүргүсү келген учурда дагы ата-эненин уруксаты керек болот. Биле кетсек, өткөн жылдын сентябрь айында Meta компаниясы ата-энелер балдарынын Instagram социалдык тармагын көзөмөлгө ала турчу функцияны ишке киргизген. Компания мындай чечимди көп адамдардан социалдык тармактар өспүрүмдөргө терс таасирин тийгизип жатат деген сындардан улам кабыл алган. ММКлар жооптуу болушу керек. Балбак Төлөбаев интернетте жазылган комментарийлер өчүрүлүшү керектигин айтты. Бүгүн 9 апрелде Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Балбак Төлөбаев массалык маалымат каражаттары социалдык баракчаларына материалдарын жайгаштырган соң, коомчулук тарабынан жазылып жаткан сын көз караштарга да жооптуу болуп, тазалап туруусу керектигин айтты. Айта кетсек, күн тартибинде жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдын долбоору биринчи окууда каралууда. Эл өкүлү экинчи окууда өз сунушун берип, ар бир ММК эл тарабынан жазылган пикирлерди иргеп туруусу керектигин айткан. Журналисттер жазбашы мүмкүн, бирок фейктер, үчүнчү күчтөр, коопсуздукка коркунуч келтирип жаткандар отуруп алып жаза бериши мүмкүн. Журналисттер менен мени чабыштырып, өкмөт менен Жогорку Кеңешти чабыштырып, ошол үчүн кайсы масс-медиа жарыяласа, ошонун астындагы комментарийлерине да жооптуу болуш керек. Эгер Балбак туура эмес иштеп жатасың, болбогон эмессиң дерсе, анда макул. Бирок Балбак сен СМТП сен мындай болуп жатасың десе, бул башка багыт. Мында редакция баарын өчүрүш керек. Экинчи орунда ушул сунушту беребиз. Өкмөт макул болсо жөнгө салалы, деди Төлөбаев. Ал эми аталган мыйзамды жыйынга салып чыккан. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев элдин сын пикири үчүн редакциянын жооп берүүсү туура эмес экенин айтып, өзүн сыйлаган ММКлар улуттар аралык кастыкты козуткан, мамлекеттик бийликти төңкөрүүгө багытталган комментарийлер өчүрүлө тургандыгы боюнча эскертүүлөрдү берип жатканын белгиледи. Биле кетсек, депутат Балбак Төлөбаев коомчулук тарабынан ага карата жазылып жаткан СМТП деген сөздөр эмне экендигин ачыктаган жок. Булак супер кежи. Турушат. Бул цензура эмес, бул сөкпө, адамга шек келтирүү аброюна. Ушул жогунда биз экинчи окууда карайлы. Ушуну да бир эске алып койсоңуздар, рахмат. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Менин аты жөнүм Токтогулова Атинай. Мен сиздерге кайрылуумдун себеби кызым азыркы учурда катаракта оорусу менен жабыркап келет. Кызымдын көзүн тез аранын ичинде операция жасатпасак, абалы күндөн күнгө оорлошуп баратат. Операциясына $3000 суммадагы каражат керек болгондуктан мен сиздерге кайрылып жатам, урматтуу кыргыз элим. Сиздер үчүн 50 сом, 100 сом кичине суммадагы акча болсо, мен үчүн чоң суммадагы акча болуп жатат. Кайтыкер карабай ошо кызымга жардам колуңузду кетиңиздер, урматтуу кыргыз элим. Бала ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт, ошо эч бир энени бала менен сынабыз. Сиздерден кайрымдуу сурап кетем, урматтуу кыргыз элим. Менден кайтпаса дагы ушу Аллахым аны кайтсын. Реквизит карталардын баардыгы өзүмө тийиштүү. Банк 19-20 деп чыгат. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 37-98 Орунбек деп чыгат. Өзүмдүн энем ал азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп келип жатат.